Саламатсыңарбы балдар, кандай? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Эс алып атасыңарбы? Биздин бүгүнкү сабагыбыз геометрия. Бүгүнкү сабактын темасы пирамида жана кесилген пирамида. Көп крандыктын түрлөрү. Биз бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөнөбүз? Көп крандыктын бир түрү болгон пирамидага аныктама берип, анын элементтерин үйрөнөбүз. Андан кийин дагы бир көп крандыгыбыз кесилген пирамида. Ал эмне? Ага аныктама беребиз, анан анын элементтерин үйрөнөбүз. Андан кийин ушул пирамида менен кесилген пирамиданын элементтерин табууга көнүгүүлөрдү аткарабыз. Балдар, биз өткөн сабакта көп крандыктар менен таанышканбыз. Көп крандык деген эмне эле? Аныктамасын эске түшүрөйүк. Бардык жагынан көп буручтук менен чектелген фигуралар көп крандыктар деп аталат дегенбиз. Ал эми көп буручтары грандары деп аталат. Ошол көп крандыктардын ичинен призма менен таанышып өткөнбүз. Ал призманын аталыштары, түрлөрү: тик призма, жантык призма, ошондой эле 3 буручтуу, 4 буручтуу призма, 5 буручтуу призма, баягы негизиге карата призмалардын бөлүнүшү, аталышы. Эгерде ошол көп буручтарга жараша, эгер көп буручтарды эң буручтуу ала турган болсок, анда эң буручтуу призма деп аталат. Эгерде негизи эң буручтук болсо деп айтып өттүк. Анын элементтериге токтолгонбуз туурабы? Анын бийиктиги, каптал грандары, кырлары, чокулары, бийиктиги эмне экендигин аныктама берип, өткөн сабакта аны менен таанышып, жана ал элементтерин табууга көнүгүүлөрдү аткарганбыз. Көп крандыктын дагы бир түрү пирамида. Пирамида деген сөз силерге абдан тааныш болсо керек. Пирамиданы силер көп кичинеңерден эле билесиңер. Ал эмне пирамида деген эмне? Мына карагылачы. Негизи көп буручтук дейт. Ал эми каптал грандары, жалпы чокулуу 3 буручтар болгон көп крандык пирамида деп аталат. Мына каптал грандары түрдүү боектор менен боелгон жалпы чокулуу 3 буручтар турат. Ал эми негизи 6 буручтук. Карасаңар, 6 буручтуу пирамида көрсөтүлгөн. Каптал грандары 3 буручтуктар. Ал эми негизи бул көп буручтук. Бул 6 буручтуу болгон үчүн 6 буручтук. Ал эми ар кандай болушу, ар кандай көп буручтук болушу мүмкүн. Бирок каптал грандары дайыма жалпы чокулуу 3 буручтуктар болот. Эми мына ылдый жакта сүрөттөрдү карагылачы. Мына пирамидалар силерге тааныш пирамидалар, бул Египеттеги пирамидалар. Мына пирамидалар. Негизи ар кандай көп буручтук. Мына имаратты карагыла. Азыр ар кандай имараттарды кооздоп салганда, геометриянын ар кандай фигураларга окшоштуруп салып атпайбы? Өткөндө көрдүк го, цилиндрге окшош салынган имараттарды. Азыр мына карагыла, пирамидага окшош үй экен. Этаждуу, сонун болуп салыныптыр. Негизи бирөө, ал эми каптал грандарын карагыла, тең капталдуу 3 буручтуктар. Эми ошол пирамиданын кандай элементтери бар экен, ошого токтолоюк. Мына пирамида турат. 4 буручтуу пирамида турат. Бир эле негиз бар. А, В, С, Д 4 буручтугу мунун негизи. Ал эми каптал грандары, айттык го, кандай пирамида болбосун, каптал грандары дайыма жалпы чокулуу 3 буручтуктар. Атап атайын, карагыла. Мына С чокусу. С, А, В, С, В, С, С, Д, С, Д, А. Жана башка. Мына ушулар каптал грандары. Ал эми кырларын карайык. Буларда бардыгы каптал кырларын эле карайык. Каптал кырлары. Жалпы кырлар эмес, каптал кырлары. С, А, С, В, С, С, Д. Ал эми С, О деген кызыл менен боелгон кесинде турат. Бул анын бийиктиги. Эмне үчүн? Анткени ал чокусунан негизиге түшүрүлгөн перпендикуляр кесинде. Ошондуктан ал анын бийиктиги деп аталат. Ал эми дагы бир кесинде турат. СК. Бул каптал гранынын бийиктиги. Ал эми жалпы түрдө биз муну апофема деп айтабыз. СК пирамиданын апофемасы деп аталат.
Эми пирамиданы баягы негизиндеги көп бурчтукторго карата 3 бурчтуу, 4 бурчтуу, 5 бурчтуу, 6 бурчтуу, эн бурчтуу деп атайбыз. Мына жерде карасаңар, мына чиймеде көрүнүп турат. Негизи 3 бурчтук болуп турат, биринчи. Бул 3 бурчтуу пирамида. Экинчиси негизи 4 бурчтук, демек 4 бурчтуу пирамида деп ат коебуз. Атаганда ошентип атайбыз. Нарагыда турат 6 бурчтуу. Негизи 6 бурчтук. Демек 6 бурчтуу пирамида. Мына астыда дагы турат. 6 бурчтуу пирамида турат. 5 бурчтуу пирамидабы? Анан эн бурчтуу пирамида турат. Көрдүңөргү? Негизи эн бурчтук болсо, эн деген эми бул 10 бурчтук болобу, 7 бурчтук болобу, 8 бурчтук болобу. Ошол негизиге карата биз пирамиданы атайбыз. 4 бурчтуу, 3 бурчтуу, 5 бурчтуу, 6 бурчтуу жана эн бурчтуу деп. Эми кесилген пирамида деген эмне? Бул дагы көп кырандыктын бир түрү. Токтолоюк. Мына чиймелерин көрүп турасыңар. Муну силер мурда көрүп жүргөнсүңөр, көзүңөргө тааныш болсо керек. Аныктамасыга токтолоюкчу. Бул деген эмне экен? Эгерде дейт пирамиданын негизине параллель тегиздик менен кессек дейт. Чиймени карасаңар, мына тегиздик жүргүзүлүп турат. Негизине параллель болуп, тегиздик кесип атат пирамиданы. Негизине параллель тегиздик менен кессек дейт. Анда эмне болот экен? Анда негизи менен параллель кесүүчү тегиздиктин дейт арасындагы пирамиданын бөлүгү кесилген пирамида деп аталат экен. Мына бөлүгү силерге көрүнүп турат. Негизи менен кесүүчү тегиздиктин арасындагы бөлүгү кесилген пирамида деп аталат. Мына чиймелерде көрүнүп турат силерге. Эми могу сүрөттү карагыла. Кесилген пирамиданын турмушта колдонулушу. Мына үй салганда колдонот экенбиз, кооздук үчүн. Кесилген пирамида мына көрүнүп турат. Муну силер тарыхый эстеликтерди абдан жакшы билесиңер. Бул жагда дагы мынакей эң сонун имарат. Ойнойсуңар мынакей. Сонун оюн, балдардын ойной турган жери да кесилген пирамида экен. Эми могул буюмду билесиңер да. Кесилген пирамида формасындагы буюм кухняңарда болсо керек. Пирамиданын элементтерине токтолоюкчу, кандай элементтери бар экен. Мына кесилген пирамидада. Пирамидадан айырмасы мында 2 негизи бар. Чоң негизи, анан кичине негизи. Чоң негизи көрүнүп турат. А1, А2, А3, А4, А5 жана башка. Бул чоң негизи. Ал эми В1, В2, В3, В4, В5 деп белгиленгени бул кичине негизи. Пирамида сыяктуу эле мунун дагы каптал грандары. Каптал грандары булар трапециялар. Мына жакшы карасаңар, тең капталдуу, эгер туура кесилген пирамида болсо, анда тең капталдуу трапеция болот. Мына трапециялар 4 тамга менен белгиленген. Бирөөнү атап кетейин. Мына А1, В1, В2, А2 4 бурчтугу. Бул трапеция каптал гранынын бирөөсү. Эми кырлары бар. Бардык кырларын айткан жокмун. Мен капталында кырларын гана көрсөтүп өтөйүн. Капталында кырлары мына кесиндилер. А1, В1, кесиндиси А2, В2, А3, В3, А4, В4, А5, В5. Мына көрүнүп турат, көк сызык менен ушулар капталындагы кырлары. Анан CH деген кесинде турат. Карасаңар, бир негизинен экинчи негизине түшүрүлгөн перпендикуляр кесинде. Бул бийиктиги деп аталат. Бул бийиктиги. Анткени бир негизинен экинчи негизиге перпендикуляр түшүрүлгөн кесинде. Бул CH бийиктиги. Эми балдар, кесилген пирамида сыяктуу эле 3 бурчтуу, 4 бурчтуу, 5 бурчтуу деп атайбыз. Эмне үчүн? Анткени карагыла. Эгерде негизи 3 бурчтук, 4 бурчтук, 5 бурчтук болсо, ошого жараша атайбыз. Мына негизи 3 бурчтук болуп турат. Демек бул 3 бурчтуу кесилген пирамида. Экинчиси мына жашыл менен негизи 4 бурчтук, демек бул 4 бурчтуу кесилген пирамида. Негизи 5 бурчтук экен, демек бул 5 бурчтуу кесилген пирамида. Негизи 6 бурчтук болсо, 6 бурчтуу кесилген пирамида. Ошентип n бурчтук болсо, негизи n бурчтуу кесилген пирамида деп атайбыз.
Биз көп грандыктардын эки түрү менен дагы эки түрү менен тааныштык. Пирамида жана кесилген пирамида. Анын элементтерин аныктап карап чыктык. Мына аныктамаларды берип, бийиктиги эмне, крандары эмне, кырлары эмне деп. Эми ушул элементтерин аныктоо үчүн көнүгүүлөрдү аткарып көрөбү. Китебиңерди карасаңар, номер 14 көнүгүүнү ачып бардыгыбыз окуйбуз. Пирамиданын чокусу жана негизинин диагоналы аркылуу өткөн тегиздик диагоналдык тегиздик деп аталат. Муну биз жогоруда да айтып өттүк, Ошол диагоналдык тегиздик болсо дейт, анда биринчи силер 4 бурчтуу пирамидадан анан 5 бурчтуу пирамидага канча диагоналдык кесилишти жүргүзүүгө болот дептир. А эми чиймени карагыла. Биринчи чиймебизде канча бурчтуу пирамида турат? Негизи 4 бурчтуу экен, 4 бурчтуу пирамида турат. Андан кийин экинчи чиймеде 5 бурчтуу пирамида турат. Мына 4 бурчтуу пирамидада канча диагоналы бар? Канча диагоналдык кесилиш жүргүзүүгө болот? Эми бир нерсени силерге эсиңерге айтып өтөйүн, эсиңерге салып. Негизиндеги көп бурчтукта канча диагоналы болсо, ошончо диагоналдык кесилиши болот. А эми ушул 4 бурчтукта канча диагонал бар? Канча эле? 2, Демек мунун 2 диагоналдык кесилиши бар. Чокусу аркылуу жана негизинин диагоналы аркылуу өткөн тегиздик 2 болот. Мына бири сары менен, бири көк менен белгиленип турат. Мына ортодо бир формула турат. Эң көбөйтүү n минус 3 бөлүнгөн 2 деген. Бул формула эмнеге керек? Бул көп бурчтуктун ар кандай көп бурчтуктун диагоналдарынын санын аныктоочу формула. Биз азыр 4 бурчтукта 2 диагоналы бар дедик. Ошол негизиге карата 2 диагоналдык кесилиши болот пирамиданын дедик, чокусу аркылуу өткөн жана негизинде. Кана ортого коюп текшерип көрөйүкчү. Жагы 4, n 4 экен. 4 минус 3 бөлүнгөн 2. 4төн 3 деген билсеңер 1 калабы? 4кө 1ди бөлсөк 4, 2 бөлсөк 2. Демек 2 диагонал бар экен. Демек мында 2 диагоналдык кесилиши бар деген жообубуз туура экен. Эми экинчисин карайлы. Экинчиси эмне деген эле? 5 бурчтуу пирамидага канча диагоналдык кесилиш жүргүзүүгө болот дейт. Мына 5 бурчтуу диагонал пирамида турат. 5 бурчтукка канча диагонал жүргүзүүгө болот экен. Өзүңөр бир карап көргүлөчү. Мына диагоналдары жүргүзүлгөн, негизинин диагоналдары. Негизинин диагоналы канча болсо, негизинин диагоналы жана чокус аркылуу өткөн диагоналдык кесилиш ошончо болот дедик. Эсептегилечи канча экен? Канча бурчтук турат негизинде? 5 бурчтук турат, Эсептедиңерби? Канча диагонал бар экен? 5 диагонал, Демек, ошого жараша 5 чокусу жана негизинин диагоналдары аркылуу өткөн 5 диагоналдык кесилиши бар. Жообу демек 5 диагоналдык кесилиш. Чиймеде көрүнүп турат өзү. Мына чиймедегилерди карасаңар, боеп көрсөтүп койгон. А эми формулага коюп текшерип көрөлү. 5 n5 5 минус 3 бөлүнгөн 2. 5 көбөйтүү 2 болобу? 10 болот, 10ду 2 бөлсөңөр 5. Демек, туура экен. Негизинин 5 диагоналы бар. Демек, 5 диагоналы жана чокус аркылуу өткөн диагоналдык кесилиши 5. Жообу 5 диагоналдык кесилиш. Эми номер 15-ти карагыла. Эми пирамидага. Эми пирамиданын дейт бардык каптал кырлары элге барар. Л деп белгиленип турат, карасаңар. Ал эми негизи А жактуу квадрат дейт. Негизи квадрат экен. Жактары Ага барар. Анын бийиктигин эсептегиле дептир. Биз өткөндө элементтери деп жогоракта пирамиданы өткөнүбүздө көрдүңөр, элементтери дегенде бийиктиги, түзүүчүсү, негизи турат эле, карадык. Негизи квадрат экен. Эми бийиктигин табыш үчүн бийиктиги СО. Бизге эмнелер керек экен? Мына L бар, белгилүү. АО керек экен. АО жагы. Мына 3 бурчтук турат го. АСО 3 бурчтугунан биз СО бийиктигин табабыз. Анын үчүн бизге L белгилүү, АС белгилүү, АОну табышыбыз керек. А эми АОну кантип табабыз? АОну АВС 3 бурчтугунан табабыз. Бул дагы тик бурчтуу 3 бурчтук, Асы квадраттын диагоналы. Демек, диагоналы муну 2 барабар тик бурчтуу 3 бурчтукка бөлдү да. Ошондо АВС 3 бурчтугунан Асынын квадраты барабар. А деп белгилей турган болсок квадраттын жактарын А квадрат плюс А квадрат болот. Ошондо Асы квадрат барабар 2А квадрат. Мындан Асыны тапсак, А квадраттан А чыкса там раз 2 болот. Эми бизге ОА керек да, жоксо АО. Бул Асынын жарымы. Асы бөлүнгөн 2 барабар А там раз 2 бөлүнгөн 2 болот. Эми
СО ашты табабыз эми. СОА үч бурчтугунан. Бул деле тик бурчтуу үч бурчтук. Демек Пифагордун теоремасын дагы пайдаланабыз. Анда h квадрат барабар L квадрат минус OA квадрат. Анда h квадрат барабар L квадрат. OA'нын ордуга OA эмне чыкты эле? А тамырасы 2 бөлүнгөн 2-нин квадраты. Эми муну квадратка көтөрсөк, h квадрат барабар L квадрат минус A квадрат бөлүнгөн 2 болот. Мындан жалпы бөлүмгө келтирип койсок, h квадрат барабар 2L квадрат минус A квадрат бөлүнгөн 2. Эмне үчүн бөлүм 2 эле 4 болуп калды? Биз мынерден тамыр чыгарабыз эки жагынан, тамыр чыгарганда бөлчөктүн бөлүмү иррационалдуу сан болуп калат. Ошон үчүн бөлчөктүн алымында бөлүмүндө бир эле санга көбөйткөндө бөлчөктүн мааниси өзгөрбөйт деген касиет боюнча алымында 2-ге көбөйтүп, бөлүмүндө 2 көбөйтсөм, бөлүмү 4 болду. Алымы 2 көбөйтүү кашанын ичинде 2L квадрат минус A квадрат. Эми тамыр чыгарып коем. Ошондо h барабар 2ден 1, 4төн 2 чыгат. Ошондо 2ден 1 болот. Тамырдын ичинде 2 көбөйтүү 2L квадрат минус A квадрат болот. Демек жообу h барабар 2ден 1, тамыр ичинде 2 көбөйтүү 2L квадрат минус A квадратка барабар. Кана балдар, чиймени карагылачы? Кандай көп грандык турат? Карадык, Кесилген пирамида экен. Эми кесилген пирамидага дагы бир мисал иштеп көрөлүк. Номер 17. Кана барыбыз карадык. Кесилген 4 бурчтуу пирамиданын дейт негиздери жактары 10 дециметр жана 2 дециметр болгон квадраттар. Кесилген пирамидада канча жагы бар эле? Канча негизи бар эле? 2 негизи. Чоң негизи жана кичине негизи. Чоң негизи да квадрат, кичине негизи да квадрат. Бирок чоң негизинин жактары 10 дециметр, кичине негизинин жактары 2 дециметр. Чиймени карасаңар жазылып турат. А барабар 10, В барабар 2 деп. Ал эми каптал кырлары дейт 9 дециметр. Каптал кыры белгиленип турат. L барабар 9 деп. Каптал кырлары. С1 С, Д1 Д, А1 А, В1 В деп белгиленип турат. Ушулардын бардыгы барабар, алар 9 дециметр. Эмнени тапкыла дептир? Пирамиданын бийиктигин тапкыла. Бийиктиги кызыл менен О1 О кесиндиси мунун бийиктиги. Мына эми кантип табабыз эми? Бизге берилди мынакей. Кыры 9 дециметр, чоң негизинин жагы 10 дециметр, кичине негизинин жагы 2 дециметр болсо бийиктигин кантип табабыз дептир. Бийиктикти карасаңар, бийиктик эмнеде жатат экен? Диагонал аркылуу өткөн тегиздикте жатат. Диагоналдык тегиздиги де. Диагоналдык тегиздиги дагы трапеция экен. О1 А1 С1 С трапециясында жатат. Мына ушунан табабыз эми. Бизге эмнелер керек? Биринчи карадык. Биринчи үч бурчтук АДСны карайбыз. АДС. Үч бурчтук АДС көрүнүп атабы? АДС үч бурчтугу. Бул үч бурчтук тик бурчтуу. Мында АС Д1. АС негизинин, чоң негизинин диагоналы. Эмне үчүн тик бурчтуу? Анткени бул квадратта. Квадраттын диагоналы аны 2 тик бурчтуу үч бурчтукка бөлдү. Эми ушу D1'ди таап алабыз. 2 катети тең 10дон. Ошондо D1'дин квадраты 2 катеттердин квадраттарынын суммасы барабар болсо 200 дециметр квадрат болду. Силерде жазууда көрүп турасыңар. Эми тамыр чыгара турган болсок, 100дөн 10 чыгат, ошондо 2 калат. 10 тамырасы 2ге барабар экен. Бизге эмне керек? Бизге АО керек. АОну табыш үчүн Асын 2 бөлөбүз. Асы диагоналы D1 эле да. D1'ибиз 10 тамырасы 2 болду, аны 2 бөлсөк 5 тамырасы 2 дециметр. Демек АО 5 тамырасы 2 дециметр. Эми экинчи эмне кылабыз? Эми бизге кайсы керек? Эми бизге кичине негизиндеги А1 Д1 С1 тик бурчтуу үч бурчтугун карайбыз. А1 Д1 С1. Бул дагы квадрат. Кичине негизи дагы. Жагы 2 дециметрден. А1 С1 анын диагоналы. А1 С1ди D2 деп белгилесек, анда D2 гипотенузада. Гипотенузанын квадраты катеттердин квадраттарынын суммасына барабар деп жазылып турат. Демек D2'нин квадраты 8 дециметр квадрат. Тамыр чыгарсак, 4төн 2 чыгат, тамырасы 2 калат. Демек D2 барабар 2 тамырасы 2. Бизге A1 O1 шунун диагоналдын жарымы керек. Анда A1 O1, A1 С1'дин жарымы барабар да.
башкача айтканда D2-нин жарымы. Демек 2 тамырасты 2-ни 2 бөлсөк барабар тамырасты 2 дециметр. Демек A1 O1 барабар тамырасында 2 дециметрге. Biz мынабул трапецияны 2-ге бөлдүк. Бизде тик бурчтуу трапеция пайда болду. A1 O1 OA. Ушул жерден ашты табабыз. Бизге эмнелер пайда белгилүү болду? A1 O1 белгилүү болду, тамырасты 2 болду. AO белгилүү болду. Бул 5 тамырасты 2 болду. Эми O1 бийиктигине параллель болгон, ал эми AC диагоналына перпендикуляр болгон A1 K түзсүгүн кесинтисин жүргүзөбүз. Жүргүзүлүп турат, көрдүңөрбү? Бул дагы ошол ашка барабар. Анткени бул жерде эмне пайда болду? Тик бурчтук пайда болду. Карама каршы жактары барабар. Ошондуктан A1 O1 эмнеге барабар? KO барабар. Ошон үчүн KO тамырасты 2-ге барабар. Мына биз ашты 3-чү карасаңар, 3 бурчтук A1 K. Тик бурчтуу 3 бурчтугунан табабыз. Бул тик бурчтуу 3 бурчтук. Анткени A1 K ACга перпендикуляр. A1 бул гипотенузасы. Эми AKны таап алсак, AK AOдон KOну кемиткенге барар. AK 5 тамырасты 2 эле, KO A1 O1ге барар болду. Ошон үчүн тамырасты 2 барар, 4 тамырасты 2 болот. Аны эми ашты табабыз. Катеттердин квадраттарынын суммасы гипотенузанын квадратына барар. H квадрат плюс AK квадрат. AK квадратыбыз 4 тамырасты 2-нин квадраты барабар A1-дин квадратына. A1 эмне барар эле? 9да каптал кыры, L жолсо 9 кара. 9-дун квадраты 81. Демек H квадрат плюс 32 барабар 81. Мындан H квадрат барабар 81 минус 32, H квадрат барабар 49. Эки жагынан тамыр чыгарсак, биз бийиктикти табабыз. H барабар 7 дециметр экен. Демек, бул кесилген пирамидабыздын бийиктиги 7 дециметрге барабар экен балдар. Мына балдар биз сабакты жыйынтыктадык, бүгүнкү сабакты, Эми жыйынтыктап ойлонойкчу, биз эмнелерди үйрөндүк бүгүн сабактан? Бүгүнкү сабакта биз көпкырандыктын түрлөрүнөн пирамида деген көпкырандык эмне экенин аныктадык. Эмне экен пирамида деген көпкырандык? Эсиңерге түштүбү? Пирамида деген эмне экендиги? Бир граны кандайдыр бир көп бурчтук, ал эми калган грандары жалпы чокулуу үч бурчтуктар болгон көпкырандык пирамида деп аталат дедик, Ана чиймесинен да өзүңөр көрүп турасыңар. Анан турмушта пирамида формасындагы ошондой кандай буюмдар, нерселер бар экендигин, кандай имараттар бар экендигин көрдүк. Андан кийин дагы бир көпкырандык кесилген пирамида. Ал эмне экен? Кесилген пирамида деген эмне экенин аныктадык, ага да мисал келтирдик. Эмне экен кесилген пирамида деген? Кесилген пирамида дегенибиз пирамиданы негизине параллель тегиздик менен кессек, ошол кесүүчү тегиздик менен пирамиданын негизинин арасындагы пирамиданын бөлүгү кесилген пирамида деп аталат экен. Эми булардын элементтерин үйрөндүк. Алардын элементтери эмне экен? Алардын кырлары, грандары, бийиктиги, чокулары жана диагоналдык кесилиштери. Кырларын өзүңөр көрүп турасыңар, билесиңер, капталында кырлары, анан негизиндеги кырлары. Грандары, мисалы пирамиданын грандары эмне? Негизи бул көп бурчтук, 3 бурчтук болушу мүмкүн, 4 бурчтук болушу, 5 бурчтук болушу мүмкүн. Ошого жараша атайбыз, 3 бурчтуу пирамида, 4 бурчтуу пирамида, 5 бурчтуу пирамида. Ошол көп бурчтун жактарынын санына карата n бурчтуу пирамида деп жалпы түрдө ошентип атап коебуз. n бурчтуу пирамида деп атайбыз. Каптал грандары эмнелер болду? Каптал грандары булар жалпы чокулуу 3 бурчтуктар. Эгерде пирамида туура пирамида болуп калса, анда тең капталдуу 3 бурчтуктар болот. Демек, кандай пирамида болбосун, каптал грандары булар 3 бурчтуктар, жалпы чокулуу 3 бурчтуктар. Кырларын көрүп турасыңар. Булар ошол кырларын атабай койсом деле болот, силер өзүңөр көрүп турасыңар. Мына бир нече каптал кырлары, анан негизиндеги кырлар, баардыгы пирамиданын кырлары болот. Бийиктиги пирамиданын чокусунан негизинин борборуна түшүрүлгөн перпендикуляр кесинди анын бийиктиги деп аталат. Жөн эле негизинин чокусунан негизинин борборуна, болсо негизине түшүрүлгөн
перпендикуляр кесинде деп атасак дагы болот. Анын бийиктиги деп аталат. Эми диагоналдык кесилиштер. Жаңы эле мисалда карап өттүк, 14-чү мисалда. Диагоналдык кесилиш деген эмне экен? Пирамиданын чокусу жана негизинин диагонал аркылуу өткөн тегиздик менен кесилиши диагоналдык кесилиши деп аталат. Жана аларды ошол элементтерин табууга бир нече мисалдарды карап өттүк. Эми балдар үйгө тапшырма. Китебиңерде номер 12. Кана окуп көрөйүкчү бардыгыбыз. 3 бурчтуу, 4 бурчтуу пирамиданы сызгыла дептир. Сызалабыз, чокуларын, кырларын, грандарын, негизин атагыла жана көрсөткүлө дептир. Негиздерин атап, жазып коесуңар. Андан кийин номер 16-ны иштейсиңер. Номер 16-ны окуп чыгып, муну силер чыгара аласыңар деп ишенем. Болуптур балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Оорубагыла, жакшы калгыла.